Жакында Асановдордун үй бүлөсүндө жакшы жаңылык болгону турат. Анткени кенже кызы Айсулуу турмуш жолуна аттанганы турат. Ошого бүгүн Айсулуу апасы менен сеп даярдоо камынып, айылдагы цехке буйрутма берген жөнөштү. Айылда жумушсуздук орун алып турганда жылыскан айым демилге көтөрүп, цех уюштуруп, аял жолдошторду жумуш менен камсыз кылды. Бул жерден кардар өздөрүнө керектүү продукцияны тандап, сатып ала алышат. Кардарга пайдалуусу убакыттын үнөмдөп, андан сырткары айылдаштарын финансылык жактан колдоп жатканын байкасак болот. Бүгүн мен ушул жерге өзүбүздүн айылда ачылган цехке заказ берейин деп келдим эле. Жакшы экен, тиккендери жакты, баалары дагы жакшы экен. Биздин чөнтөгүбүзгө туура келет экен. Башта районго, шаарга барып, заказ берип, ошол жактан тиктирчү элек. Азыр жакшы, ушулардын кылган иштери жагы, ушул жерден заказ берүүчүлөрдөн алмак болдук. Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен ишке ашып жаткан Аристин жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун алкагында жашоо каражаттарын колдоо программасы алкагында бизнести пландоо жана өнүктүрүү аталышындагы бир нече модулдан турган окутууларды, тажрыйба алмашууларды жана насаатчылык колдоо уюштуруп, бул иш-чаралар катышуучулардын купулуна толуп келет. Мен Жетибаева Жылдызхан, Алай району Ленин айыл өкмөтүнүн Мурдаш айылынын жашоочусумун. Атайын орто окуу жайын бүткөм. 23-жылдан бери Аристин финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча тренингине катышып келе жатам. Натыйжада айыл өкмөттөн чакан ишкана бөлдүрүп алып, Мурдаш ууздары аттуу чакан ишкана ачуу менен бирге бизнес план түзүп, Арис аркылуу донор инвестиция издөөнү максат кылуудабыз. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүлүп, бизнести баштап кетүүгө жол көрсөткөн Аристин жана Аристин кызматкерлерине ыраазычылык билдирем. Мен Жээнбекова Жайнагүл Аристин финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча тренингине катышып, көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. 4 жыл мурда кыйналып, миграцияда жүрүп тапкан акчаны ушул жерден эле Мурдаш ууз айымдар цехинен иштеп тапсак болгудай, мен ошол нерсеге көзүм жетти. Арис долбооруна ыраазычылык билдирем.